Салам урматтуу достор, көрүүчүлөр. Биз бүгүн Ош шаарындагы жаштар комитети менен тааныштырабыз. Достор, бүгүнкү видеодо Ош шаардык жаштар комитетинин мүмкүнчүлүктөрү жана жаштар үчүн көрүлгөн ыңгайлуулуктар туурасында кеп калабыз. Видеону аягына чейин көрөбүз. Урматтуу достор, биз азыр жаштар комитетинин иш процессине келдик. Мындан ары сиздерге азыр эмне жумуштар болуп жатат жана кандай даярдыктар көрүлүп жатат, аны менен тааныштырабыз. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын жаштары үчүн кандай шарттар түзүлгөн жана түзүлүүдө? Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети Ош шаарында мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча иш алып барат. Бүгүнкү күндө болжол менен Ош шаарында 120 миңден ашуун жаштар бар. Алардын 80 миңге жакыны булар студенттер болсо, калганы берки жаштар болуп эсептелет. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитетинин багыттары бул ошол жаштардын ар тармак менен иш алып баруу болуп эсептелет. Бүгүнкү күндөгү жаштарды биз бир топ категорияларга бөлүп алганбыз. Аймактык кеңештин жаштары, студенттер, мектеп окуучулар жана ошондой эле жумушсуз, аярлуу катмардын жаштары деп бөлүп алганбыз. Ошолор менен иш алып барабыз. Ал эми бүгүнкү күндө жаштар боюнча жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр боюнча биз Ош шаардык кеңештин колдоосу менен, Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен жаштардын интеллектуалдык жана инновациялык борборун ачканбыз. Бул Ош областтык администрациясынын зданиясы менен биргеликте ошол макулдашып ошол жерде ачылган. Негизинен алып барганда бүгүнкү күндө ал окуу борборубузда жалпы 10дон ашуун долбоорлор ишке ашып жатат. Булар ийгилик мектеби, жаштар парламенти, IT курсу, орус, англис, түрк тилдери жана ошондой эле жалпы башка түрлөр боюнча акысыз курстар болуп жатат. Негизги бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүктөр көп эле аракеттер болуп жатат. Быйылкы жылкыга биз жаштардын аймактарда жаштардын ролун жогорулатайлы деп биз 7 аймакка жолугушууларды уюштурдук. Ошол 7 аймактын башчылары менен биргеликте иш аракеттерди баштап быйылкы жылда стартаптарды, бизнес идеяларды, ойлоп табууларды, демилгелерди жана аймактарда жаштар комитеттерин ачууну, бардык демилгелерди ишке ашыруу боюнча иш аракеттер жүрүп жатат. Ал эми биз долбоорлор менен иштөө максатында быйыл белгилүү инсандар тараптан демөөрчүлөрдү издеп, ошолор менен бирге ишке ашыруу максатында жаштарды жумуш орду менен камсыз кылуу максатында мындай бизнес долбоорлорго көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз. Бүгүнкү күндө андан сырткары жеңилдетилген шарттар көп киргизилди шаарда. Карточкалар, булар ошол атайын автотранспорттордо, мисалы коомдук болгон автобус, троллейбустарда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, аймактагы жаштарына, студенттерге, окуучуларга биз атайындай жеңилдетилген карточкаларды сатып алып турабыз. Андан сырткары кинотеатрларда жаштарды жеңилдетүү боюнча проценттик түшүрүүлөрдү аракеттер жүргүзүп атабыз. Мисалы 100 сом болсо 80 сом, 80 сом болсо андан ылдыйраак болуп, мисалы студент жаш барып, студенттик билетченин негизинде, эгер студенттик билетче негиз болбосо, мен студентмин деп туруп катталып, ошол жерде 20% арзандатууларды киргизип кино көрсө болот. Андан сырткары бүгүнкү күндө шаарга жаштарга жеңилдетүү максатында быйылкы жылы ошол атайын иш планыбыздын негизинде калпак инсталляциясын курууну ошол Жеңиш паркына, андан сырткары Жеңиш, Разак жана ошондой эле Ататүрк парктарына акысыз Wi-Fi роутерлерди орнотууну пландоодобуз. Урматтуу жаштар, азыркы учурда заман өнүгүп, мастер-класс, тренинг деген сыяктуу нерселер аябай тез өнүгүп келаткан учуру. Аны дагы жаштар комитети колго алып, учурда эң сонун мүмкүнчүлүктөр түзгөн жаштар борбору бар, жаштар комитети тарабынан түзүлгөн. Ошол жаштар борборундагы иш-чараларды кантип өткөрсө болот жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар, биз сиздерге таныштырабыз. Мынакей достор, жаштар үчүн долбоорлор катар менен ирети менен жазылган. Ийгилик мектеби бар бул жерде, жана бизнес мектеби, жаштар үчүн парламент, IT мектеби бар, жана компьютердик курстар, таалим мектеби, адеп сабактары жана акысыз тил курстары да каралган. Азыр эми ичи менен кенен таанышабыз. Сабак жүрүп атат, түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Мынакей жаштар борборунун ичи көрүнүшү ушундай. Жаштар үчүн уюштурулган ыңгайлуу мастер-класс өткөнгө, тренинг өткөнгө негизи эле сонун мүмкүнчүлүктөр каралган. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде азыр ыктыярчылар эмгектенип, изденип жатышкан учурум. Атыңыз ким? Атым Даниил. Бул жерде ыктыярчысыз, ыктыярчы. Жаштар борборунда негизи көп келесизби? Бош убактыбыздар келип турабыз, анан жаштар комитетинин атынан шаарга ар кандай иш-чаралар болгондо сөзсүз түрдө ушул жерде келип катышып турабыз. Пайдасы көп, мүмкүнчүлүктөр көп, Мен негизи жаштарга сунуштамакмын. Бул жерде аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Өсөм десеңиздер, мүмкүнчүлүктөр толтура. Жаштар менен иштешүү, коом менен иштешүү, деги эле бул өлкөбүзгө пайда тийгизе турган ар кандай иш-чаралар өтүп турат. Мүмкүнчүлүктөр көп, кеңештер. Сунуштамакмын.
Чоң рахмат. Мынакей жаштар, ыктыярчылар болушунча ошол бош убактысын көпчүлүк бөлүгүн ушул жаштар борборунда келип, өздөрүнүн каалаган окууларын, онлайн сабактардагы ушул жерден өтүп билим алышат.